енді алманын 2 сорты бар. Көбүнчөсү превосходный. Андан кейін мына туялар турат. Анан терек бар. Анан кейін слива бар. Жақта турат. Сливадан каалаганыңыздай алып. Персик бар, Анан персик бар. Шабдан. Анан кейін буйруса мына дагы 400 түп эме келатат, дуб келатат. Дагы 400 терек келатат. Кудай буйруса. Ошол менен баш аягы 5000дей көчөт болду да. Азыр ошону Ассалам фонду жазап жатат. Эң основной эме демөөрчүлүк кылып аткан ошол биздин фонд. Анан имам хатиптер. Имам хатиптер сиздер билесиздер. Көчөттү кайсы жерден мындай көркөмдүүрөөк болот. Жакшылап карап алып мындай бир көркөмүнө жараша тегип берсеңиздер жакшыраак болот. Бул бир. Экинчиси ошол имам хатиптер жана ошол медресенин мүдүрлөрү мындай муктаждыктарыңыздарды берип мындай тыгызыраак иштейли, казият менен, муфтият менен. Мен азыр казынын замымында, бул жакта, тиякта фонддун директорумун. Но ошол максат эмне? Максат келип эле бир киши эле ошентип чорчолоңдой бериш эмес. Максат баарыбыздай чогуу бир иштесек, мен мисалы үчүн бул медресеге эмне керек болуп атат, тиги медресеге эмне керек болуп атат билбейм. Айтпайм, что баарысын гүлдөтүп ийебиз, жыргатып ийебиз депчи. Жок. Бирок талабына жараша кайсы бир зарылчылыктар боло турган болсо, ошолорун может быть кайсы бир деңгээлде көтөрө алабыз. Кайсы бир деңгээлде бул биздин дин кызматкерлери, дин чөйрөсү тазарып, көгөрүп мындай бир турсак, башкалар да бизден ошондой бир отражение алат дейм да, бизден пример алат дейм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү уюштуруп жаткан иш-чарабыз ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын буйругунун негизинде Азирети муфтийибиз Токтомуш Максатбек ажынын буйругу менен Чүй областында мечит медреселердин тегерегин жашылдандыруу боюнча акция жүрүп жатат. Кудай буйруса, мынакей 5000 көчөт болду. 5000 көчөттү ошо ар бир райондун имам хатибине таратып жатабыз. Жана 25 медресеге таратып атабыз. Бул ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине ылайык, ошо кимден ким ошо бош кургак жерди көргөн болсо, ошол жерди жашылдандырып өстүрсө, жана ошол жердеги мөмө жемиштерден кимдер пайдаланган болсо, ошондон садака болот дейт, садака берет. Бул эми бул иштин башталышы демекчибиз. Аллахым насип кылса, биздин астыбызда дагы чоң иштер турат. Бул жакында ал тууралуу расмий да маалымдайбыз. Элибиз үчүн жандай медициналык аппараттар да келе жатат. Кудай буйруса ал тууралуу расмийдан бир маалымат бермекчибиз. Чүй областында болгон ошол 300 мечит жана 26 медресе ошонун барысына таратылып жатат. Бир 5000ден ашык 5000 тегерегиндеги көчөт таратылып жатат азырдан. Ошо максатыбыз ушул, акыркы кыямат болуп кетсе да колуңдагы акыркы көчөттү сайып кой деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошого бир таянып, бул эми эң основной нерсеси муфтияттын иш-чарасы бар эле да. Ошо жашылдандыруу, тазалануу деген. Ошонун негизинде уюштурулуп жаткан нерсе, буга чоң бир көмөк, чоң бир жардам берип жаткан Ассалам гуманитардык фонду. Бул биздин Ассалам гуманитардык фонду бир эле көчөт менен эмес, эми айта кетсем, элге көп эле жардам берип келатабыз. Кудай буйруса да расмий баракчаларыбызда да расмий түрдө да биз жарыялайбыз.